Саламатсыздарбы, урматтуу 7 тубандагы менин сүйүктүү кесиптештерим, энелер мектебинин катышуучулары. Бүгүн мен сиздерге Гапыр Мадаминов агайыбыздын Ата-энелер сиздер үчүн китебинен 14-чү беттеги тема кичи кенже мектептик курак 6-7-10 жаш. Мен биринчиден сиздерге текстти көркөм окуп берейин. Айрымдарыбызда китеп болбой да калышы мүмкүн. Ошондуктан биринчиден текст менен таанышып алалы, андан кийин 7 багытка өтсөк. Анда эмесе көңүл буралы. Балдар мектепке өтө кызыгуу, умтулуу, толкундануу менен барат. Мугалим да, ата-эне да ошол мезгилде балдардын психологиялык, физиологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алып, мектепте, үй-бүлөдө билим тарбия алуусун уюштурса, жакшы натыйжага жетишүү менен баланын кызыгуусун, умтулуусун сактап калып, аны андан ары тереңдете өстүрө алат. 6-7 жаштагы балдардын дене түзүлүштөрү калыптана элек болот. Алар ийилчээк келишет. Ошол себептүү мугалим мектепте, ата-эне үйдө бала отуруучу стулдарды жана башка ага ылайыктап даярдалуучу заттарды дайындап коюусу зарыл. Мен ушул жерден дагы бир китептен окуган нерсемди айткым келип жатат. Балдарды чопого салыштырат экен да. Чопону кандай ийсек, бала дагы ошондой болот экен. Мисалы, чопо жазып атканда, аны жасаган устасы кандай ийип жасаса, чопо ошол боюнча даярдалат. Ал эми балдарды да ошого салыштырган экен да. Биз балдарды кандай тарбиялап, кайсыл багытка жол көрсөтсөк, мына ошол багыт, ошол тарбия менен калыптанат экен. Ушуну дагы маалымат катары сиздерге айтып койдум. Бул мезгилде айрыкча 7 жаштан кийин баланын баш мээсинин салмагы кескин жогорулап, чоң кишилердин мээсинин салмагына жакындайт. Демек, 7 жашта балдардын мээси 1300 грамм болуп калат экен. 7 жашта баланын мээсинин маңдай бөлүгү тез өөрчүп, жетилүүсү аяктайт. Ошол себептүү бала максаттуу, пландуу аракеттерди аткаруу мүмкүнчүлүгүнө жетишет. Ошондой эле балдардын манжаларынын муундарынын бекемделиши да тездейт 9-11 жашка чейинки убакта. Ошол себептүү жазуу иштерин кыйынчылык менен аткарып, багыт берүүгө, жардамга муктаж болот. Тез эле манжалары чарчап калат. Андыктан балдарды көп чарчатпай, тажатпай, жаздырууга маани берүү керек. Бул мезгилде балдар айлана чөйрөнү, кызыгуу, кунт коюу менен бирге образдуу кабылдоо башталат. Бирок кабыл алуусу кээде эрксиз мүнөздө да болушу мүмкүн. Ошол себептүү мугалим да, ата-эне да бир нерсени үйрөткөндө, албетте, көрсөтмөлүү жасоосу, тез ишмердүүлүгү алмаштырып туруусу зарыл. Мисалы, кандай учурда? Окутуу, жазуу, ойноону тез алмаштырып, кезектештирип туруу зарыл. Бул жаштагы балдарда башкаларды тууроо, окшошууга аракет күчтүү болот. Ошон үчүн ата-эненин, мугалимдин өзүн алып жүрүүсү, маданияты балдарга үлгүлүү болуусу зарыл. Бул мезгилдин артыкчылыгы бала башка курактагыларга салыштырмалуу мугалимдин талабын каяшасыз аткарат. Ишенчээк, ээрчиме болушат. Берилген тапшырманы керек эместигине карабай аткарууга аракеттенишет. Тартиптүү, өз алдынчалыгы да чектелүү инсан болот. Үй-бүлөдө ата-эне да, мектепте мугалим да бул артыкчылыкты туура, жакшы пайдаланса, баланын келечегине жакшы болот. Бул жаштагы кыйынчылыктын бир түрү бала дүйнөнү сезимдик таанып билүүдөн абстрактуу таанып билүүгө өтө баштайт. Өзгөчө 1-класстын окуучулары үчүн бул бир топ кыйынчылыкты пайда кылат. Ошол себептүү бир нерсени айтуу, түшүндүрүү, көрсөтмөлүү, элестүү болуусу максатка ылайыктуу. Эгерде бала мектепке келгенден баштап сабактан кыйнала баштаса, аны ата-эненин тарбиясынын кемчилиги деп түшүндүрүү керек. Эгер окуу, жазуудан кыйналганы менен ал үй-бүлөдө аракетчилдикке, эмгекти сүйүүгө, тырышчаактыкка, окууга кызыгуусу, жоопкерчиликке тарбияланган болсо, анда
мугалимдин устаттыгы менен билим алуудагы проблеманы оңой эле чечип окууга жетишип кетет. Кенже мектептик курак бул баланын личность, инсан катары калыптандыруунун жооптуу мезгили болот. Ал эми бул иштин негизги өбөлгөсү акыл эс, адеп, ахлак, эмгек, эстетикалык жана дене бой тарбиясын билгичтик менен айкалыштырып алып баруу зарыл. Демек, урматтуу кесиптештер, мен сиздерге текстти окуп бергенге аракет кылдым. Эми сиздер ушул 7 багыт боюнча баардыгыбыз жалпы талкууга чыксак, тексттен эмнени ала алдык, кайсыл жери жакты, мына ушул тууралуу сиздерден жооп күтөм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.